Чындыгында Кыргызстанда тоо туризмин өнүктүрүүгө бардык шарттар бар. Аны элге киреше алып келген тармакка айландыруу керек деп көп айтып келгенибиз менен иш жүзүндө аракет кылгандардын саны аз. Алардын бири Табылды агайга биз бүгүн конокко келдик. Супараны курдум, анан чет элдиктер аябай таң калып, Кыргыздын архитектурасынан, биздин баягы маданиятыбызга, тамак ашыбызга. Аны ошондой кетти. Тоо. Анан көп жерден уктум, тоого барсам сервис жок да. Анан бизде 90% тоо деп коебуз. Ошол тоонун баркын көтөрүш керек. Туризм несели көлгө жабыша калышат да, дорога. Көл 2 саат, 2 саат, 2 ай. Бу жер 10-12 ай иштейт могу жер. Лыжный базада. Анан бу жерде бир ошо орусураак монтаж керек. Караколго салган ошо бу жерге да салып атат. Бул эми Орто Азия боюнча баарынан чоң лыжный база болот деп атат да. 5-6 миң киши, 10 миңге чейин киши келет дейт. Анан кыжай иштейт да. Кышында бу жерге мына ушул Бишкектен ушундай жардын көбүрөөк куруп койсок, ысыкта көлгө барып атпайбы самсаңдап. 6 саат тияка, 6 саат бияка пробка, анан эсибсө 2 күн уктаган эле барышат. Супара чуңкурчак этнокомплекси шаардан 30 км алыстыкта жайгашкан. Тоонун борунда салынган бул үй салуучу жайдын архитектурасы. Аны курчап турган карагайлар да улуттук колоритти чагылдырып турат. Ал тургай тамактанган жайдагы эмеректерден тарта дааратканаларга чейин этностилде жасалган. Тоо туризми бул социалдык бизнес да, бул айылды өнүктүрө турган бизнес. Баары шаарга чыгып калбадыкпы? Тоодо айылдарда бизнес кыла турган мүмкүнчүлүктүн эң чоң бир мүмкүнчүлүгү да бизнес кылууга. Себеби бу жерде атка минишет, ошол жерде айылда кишилер иштейт, иш аяк жууйт, официант болот, кароолчу болот, курулушка иштейт. Эми бу жерде азыр курулушчулар иштеп атат бир 20-30 киши. Анан кийин бу жерде бир менин оюмча бир 50-60 киши иштейт го. Эмди жылы 100 кишиге чейин иштеп калышы да мүмкүн да. Ушул эле айланадагы кишилер. Элдик кишилер иштейт. Тияктан келип ушу айылдагылардын иштейт. Эми иштейм деген иштейт. Анан иштебесем мойнунан сүйлөп иштетмек белем. Чындыгында туризм бизнес эмеспи? Аны менен айылда жашаган ар бир үй бүлө алектенип киреше булагына айландыра алат. Бирок баары бир туризмди өнүктүрүүдө ишкерлер менен мамлекет бирдиктүү иш алып баруусу зарыл дейт Табылды агай. Келечекте негизи менин оюмча ушундай жерлер тандап мамлекет. Анан ошого бир конкурс уюштуруп, бир льготный шарттар түзө, билбейм, анан кийин бизнесмендерге сунуш кылыш керек да, ушуну кылгыла. Анан кийин баарын чогултуп, же бир жана льготный кредит мамлекет алып атпайбы, 5%, 0%, 3%. Ошону мага берсе мен жолду асфальттап таштамак. Беришпейт аны. Анан бизнес менен мамлекет чогуу иштеш керек да. Биз өзүбүзчө жүрөбүз, алар өзүнчө жүрөт. Эки мамлекетпиз.